Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз бул ушул даректүү тасма тартуу учуру ар кандай этаптарга бөлүнөт деп жогоруда айтып кеткенбиз. Ошол ар кандай этаптарга бөлүнгөндөрү булар кандай этаптар? Ошол учурда канча күндө ошолордун баарын иштерди жасап бүтсөк болот жана эмне жумуштар жасалат? Мына ошолор жөнүндө сүйлөшүп айтып берейин. Биринчиде бул биз ошол даярдануу убактысында, даярдануу этапы деп коет ошол даярдануу убагында бул биринчи эле бул сценарийди жазып, ошол мен жогоруда айтып кеткен сценарийди жазып, ошол режиссердук немесин оңдоо түздөлөрүн жазып чыкканга бул сөзсүз түрдө бир 10 күндү алат да. Азыр биз ошол бир 10 минутталык фильмге канча убакыт кетерин ошону дагы айтып коеюн да. Бул эгерде биз профессионалдык деңгээлде иштейли, атайын ушул каражаттарды издеп табып, чыгармачылык топту баарын чакырып алып, ушул башынан аягына чейин канча күн талап кылат, мына ошолор жөнүндө дагы сүйлөшүп кетели. Ошол сценарий жазуу убактысы бул ошол 10 күндү алышы мүмкүн да. Ал эми экинчиси бул ушул материалдарды даярдоо, мындай режиссердук өзүнчө бир пландарды түзүп алуу. Мына ошол убакытка дагы бир 15-20 күндөй убакыт кетиши мүмкүн. Бул учурда силер өзүңөр эле иштесеңер болот да. Мисалы үчүн сценарий жазуу убагында деле режиссер жана жардамчысы болсо, ошол 2 киши иштесе болот. Ошол материалдарды даярдоо убагында дагы ошол режиссердук планды да түзүүндө дагы бул режиссер менен сценарист иштешсе болот да, бирге жазган адам, жардамчы берген адамчы. Ал эми үчүнчүсү болуп бул чыгармачылык топту чакыруу, алар менен сүйлөшүү жүргүзүү, чыгармачылык топ менен иштешүү болот да. Себеп дегенде ошол убакта силер тандап аласыңар бул чыгармачылык топто кимдер иштейт, кайсыл адамдар керек, кандай учурлар болуп калышы мүмкүн, ошолорго кандай профессионалдык деңгээлде өзүн көрсөтө ала турган профессионалдарды чакыргыңар келсе, ошолор менен дагы сүйлөшүү жүргүзүү дагы бул дагы өзүнчө бир процесс болуп эсептелинет да. Ошол убакта дагы бир 2-3 күндүк убакытты дагы алышы мүмкүн. Ошондой эле бул ошол даярдануу убагында атайын бир календардык иш жасап алыш керек. Календардык план деп коебуз. Бул календардык план жазылат дагы, жана смета деп аталат да. Бул смета деген бул ошол съемка учуруна башынан ошол фильм башталышы менен аягына чейин кандай каражаттар кетирилет. Ошолордун баардыгы эсептелинип чыгат да. Мындайча айтканда, азыркы тилде айтканда бюджет деп эсептелине турабы. Ал эми бул ошол кино тилинде сүйлөгөндө бул смета деп эсептелинет да. Бул ошол сметага канча кимге каражат кетет, канча маяна төлөйбүз, ошонун баардыгы ошол календардык планды жазып аткан учурда ошол смета дагы, атайын бюджет дагы ошол фильмге түзүлөт. Буга дагы бир жумадан ашык убакыт кетиши мүмкүн. Себеп дегенде ошол чыгармачылык топту дагы кошкондо ошондо бир 10 күндүк убакытты алат да. Чыгармачылык топту дагы чечкен убакытта жана ошол сметаны түзүүдө жана календардык план түзүүдө. Андан кийин ушул чыгармачылык топ топтолгондон кийин даярдануу убактысы, сен даярданып баштайсың, техникаларды даярдайсың, ошол бүт нерселерге моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы даярдануу этаптары башталат да. Мына ушул даярдануу убактында демек ушул 5 мен жогоруда айтып кеткен нерселердин баардыгын аткарганды билиш керек. Ал эми ошол съемка учурундагы нерселер бар. Бул съемка учурунда эмнелер болот? Бул мисалы үчүн бир объекттен экинчи объектке баруу, же силер ошол башка алыс жакта тарта турган болсоңор, ошол алыс жакка баруу, алыс жакка баргандагы ошол бир күндү алышы мүмкүн, балким 2 күндү алат. Андан кийин ошол жерде тартып аткан жерге дагы көнүү. Мындай орусча тилде айтканда бул освоение деп коет. Ошол сен ошол жерде тарта турган жерге дагы сенин чыгармачылык тобуң дагы көнүп, өзүң дагы көнүп, ошол жакты караштырып, кандай
кандай жактан тартсак болот, эмне иштерди жасасак болот, мына ошол нерселердин баардыгын биргеликте ошол чыгармачылык топ менен иштеп чыгуу да. Андан кийин сөзсүз түрдө ошол съемка болуп эсептелинет. Бул ошол тартуу учуру, сен тартып баштайсың, сенин фильмдин жаралышы болуп эсептелинет. Андан кийин бул ошол эстеп калдыңыздар, бул съемка учурунда бул 3 нерсе бар. Бул ошол жака барып даярдануу, съемка учуру жана бир объекттен экинчи объектке баруу да. Бул дагы кичине ошолордун дагы баардыгын өзүнчө бир план түзүп алып, ошол боюнча дагы кетсе, бул съемка дагы иштеген чыгармачылык топко дагы ыңгайлуу болот да. Кийинки бул этап болсо, бул монтаж убагы. Бул монтаж убактагы ошол мен монтаж боюнча дагы өзүнчө окуп кеттим. Ошол убакта дагы сен атайын материалдарыңды даярдап, кичинекей бир фундаментин түзүп алып, ошол баягы черновой монтаж деп койгон мындай. Ошол черновой монтажын түзүп алуу, андан кийинки болсо ошол черновой монтаждан кийин кайра оңдоп түздөп чыгуу процесси, андан кийин гана сен өзүңдүн киноңду даяр жасап туруп, андан кийин сен өзүң киноңду тапшырасың да. Демек, ушул нерселердин баардыгын күндөргө бөлүп алсаңар, канча убакыт кетет ушулардын баарыначы? Ошол күндөрдүн баарын бөлүп алсаңар, мындайча эгерде айтсак, 10 минутага бир 79-65 күндөй убакытты талап кылат экен да. Башталышы менен аягына чейин чыгарганычы. Негизи ошол даректүү тасма тартканга ушунча убакытты талап кылат экен. Себеп дегенде, чынында биз айтып кеткендей, бул даярдануу убагында дагы көптөгөн изилдөөлөр болот. Даярдануу убагында көп жумуш аткарасың. Съемка учурунда дагы көп съемка болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн сен азыр бир кыш мезгилин тартып, андан кийин жаз мезгилин тартыш керек болуп калат, андан кийин жай мезгилин тартыш керек болуп, күз, мына ошентип буланып калышы мүмкүн. Балким сен ошол тартып аткан каарманың башка мамлекетке кетиши мүмкүн. Ошол мамлекетте жүргөнүн дагы тарткың келсе, ошондуктан бул жерде көп өзгөрүүлөр дагы болушу мүмкүн. Съемка учурунда дагы көп өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ошондой эле даярдануу убагында дагы көп өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Даярдануу убагында кандай өзгөрүүлөр болуп калат? Сенин каарманың макулдугун бербей калат. Же балким сага ошол тандаган материалың сага жакпай, көп ошого даярдыгың жок болуп калышы мүмкүн. Сен ошону тартканга даяр эместигиңди билдирип калышы мүмкүн да. Ошондой учурларды дагы жеңгенге аракет кылыш керек. Чынында ооба, даректүү тасма тартыш кыйынга жаратат. Бирок силер эгерде баштап койсоңуздар, сөзсүз түрдө аягына чыгарганга аракет кылыш керек. Ошол эң башкы ийгилиги бул даректүү тасмада сенин ошол чыгармачылык тобуң, сага жардам берген чыгармачылык топ сени колдоп, сенин айта турган оюңду тең бөлүшүп, бирге тартып, ошол элге тартуулайлы десеңер, сөзсүз түрдө ошонун баарын ишке ашырса болот. Албетте, эмне үчүн болбойт? Болот, албетте ошонун баарын аткарганга аракет кылыш керек. Жана туура монтаж кылгандагы ошол мен баягы монтаж боюнча айткан сабактагы силерге айтып кеткен нерселеримди унутпасаңыздар дагы, ошолордун баардыгы да силерге ошол монтаж учурунда дагы аябай жардам берет да. Бул эми өзүнчө бир кыскача маалымат болуп атат силерге. Себеп дегенде, ошол канча күнгө бөлүп алып, ошол мындай суроолор жаралышы мүмкүн да. Канча убакытта тартып бүтсөм болот, канча убакытта монтаждап бүтсөм болот деп. Туура азыркы 21 кылымда, азыркы убакта биз баардыгыбыз шашып, тез жумуштарыбызды аткарабыз дейбиз. Ошол убакта дагы батыраак фильмибизди тартып алалы дейбиз. Бирок даректүү тасмада тезирээк, батыраак бир жуманын ичинде кинону тартып бүткөнгө такыр болбойт. Себеп дегенде, бул жерде сен эч нерсени өзгөртө албайсың. Бул жерде сен актерлор болбойт сага ойноп берип батыраак эртеден кечке тарткандай. Бул жерде сенин жашоодогу реалдуу адамдар, каармандарың, реалдуу окуялар, темалар. Ошондуктан аларды сен бат бол деп эч качан айта албайсың. Тезирээк жумушуңду жаса, сени батыраак тартып алайын 2 күндүн ичинде, бул жумуштарды жасап бер деп айта албайсың. Ошондуктан сен бул жерде жөн гана ошолордун жашоосун туура азыркы учурга ылайыктуу кылып чагылдырып бергенге аракет кылыш керек да. Ошол
өздөрүн эле кандай жашап аткан жашоосун эле чагылдырып берсең, ошол эле биздин көрүп аткан көрүүчүлөргө кызыктуу болот. Негизи ошол даректүү тасмалардын дагы бир күчтүү нерсеси бул сен ошол болуп аткан окуяларды көрсөтүп бергениң, болуп аткан адамдарды, азыркы жашоодогу адамдарды көрсөтсөң, мына ошолорду эле көрүү бул кызыктуу болуп саналат да. Сен бул жерде эч кандай ойноп бер дебейсиң, бул жерде актерлор жок. Ошондуктан бул жерде болгон адамдар, болгон окуялар, мына ошолорду көрсөтө аласың да. Андан кийин дагы бир айтып кетчү нерсе, ушул этаптарга бөлүнгөндө биз атайын даярдануу, съемка тартуу этабы дедик, монтаж этап деп 3 этапка бөлүп койдук да. Ошол этаптарга бөлүп алып, ошол атайын күндөргө бөлүп алгандан кийин дагы бизге иштегенге, ошол эле каражат издеген адамга дагы оңой болот да. Себеп дегенде, ошол сен календардык план түзүп алгандан кийин, ошол сен сценариңди жазып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө атайын бир продюсерлерге сен сунуштап көрсөтсөң болот, туурабы? Ошол аларга кызыктуу болсо, алар сөзсүз түрдө сага жардам бергенге аракет кылышат да. Мына ушул айтылган нерселердин баардыгы, ушулар процесстер өзүнчө бир колдонулса, бул бир кандайдыр бир жыйынтык чыгарганга дагы туура болот да. Андан кийин ушул дагы айта турган нерсе, бул техниканын дайыма даяр болуусу. Ошол съемка учурундагы бул техника даяр болсо, ошондо дайыма, мисалы үчүн, батарейкалары, бүт үн жаздыра турган батарейкалар, ошолордун баары заряддалып дайыма даяр болуп турса, ошол тартканга даяр болуп туруш керек да. Себеп дегенде, балким эми эс алайын деп түндөсү уктайын десең, ошол кызыктуу бир окуялар болуп кетиши мүмкүн каармандарың менен, ошону дагы тартканга даяр туруш керек да. Бул дагы сенин тартып аткан материалыңа бир кандайдыр бир мындай күч алып келет, кандайдыр бир айта турган оюңду билдире турган сонун бир материал жаралып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошолорду дагы биз унутпаганга аракет кылышыбыз керек. Календардык планды сөзсүз түрдө түзүп, кайсыл күнгө деп баардыгын түзүп алыш керек. Андан кийин ошол режиссердук планга дагы жараша биз иштеп баштайбыз да, съемка учурундачы. Ошондуктан биздин календардык план жана ошол бюджет дагы түзүлгөн нерселердин баардыгы бизге өзүбүзгө дагы керек болот. Ошол мен силерге жогоруда айткан ошол даярдануу убактысы, съемка учуру, тартуу учуру, монтаж учурундагы кичинекей болсо дагы ушул маалыматтарды силерге бергенге аракет кылдым. Ошол маалыматтар аркылуу дагы силер өзүңөрдүн структураңарды, өзүңөрдүн ошол этаптарга бөлүп алып, ошол тартуу учурунда күндөргө бөлүп алып иштесеңер дагы аябай мындай пайдалуу дагы, ыңгайлуу дагы болот да иштөө процессинде. Себеп дегенде, мен дайыма өзүмдүн кинолорумду тартуу учурунда ошондой күндөргө бөлүп алып иштейм. Даярдануу убагында канча убакыт кетет, тартуу убагында канча убакыт кетет, монтажга депчи. Ошол убакыттарды бөлүп алсаң, сен ошол убакыттарга дагы таянып, ошол убакыттар менен иштеп баштайсың да. Себеп дегенде, бул жерде азыр ар бир секунда, ар бир мүнөт бизге өтө баалуу да, өтө керектүү да. Ошондуктан бирок съемка учурунда, съемка тартып атканда эч качан шашылбаңыздар. Көп материал, канчалык көп материал тартып алсаңыздар, мына ошончолук силерге дагы пайдалуу, ошончолук силерге керектүү материалдарды чогулткан болосуңар. Андан кийин ошол материалдарыңарды көрүп атканда монтаж учурунда дагы эч качан шашып бат-баттан көргөнгө дагы аракет кылбагыла. Сөзсүз түрдө күнүгө ошол эгерде аябай эле 20 сааттык материал тартсаңар дагы күнүгө бир 5 сааттан көргөнгө дагы аракет жасап, ошонун баардыгын жазып чыгып, өзүнчө бир жыйынтыктарды жазып, өзүңөрдүн көз карашыңарды жазып, кайсыл кадрлар жакты, ошолордун баарын жазып чыксаңар дагы силерге жакшы болот да. Эч качан шашпаш керек. Бул деген материалдар биз үчүн аябай пайдалуу. Бул материалдар кийинки келечектеги муундарга дагы калат да. Ошон үчүн кызыктуу
фильм жаратарда аябай кылдат мамиле жасап туруп, биз ушул нерселердин баардыгын, мен жогоруда айткан нерселердин баарын аткарганга аракет жасаш керек. Бул эми сиздерге бул кыскача маалымат болду. Ошол кантип биз бөлүп алсак болот этаптарды, ошол даректүү фильмдерди тартуу учурунда канча күндөргө бөлүп алсак болот деген ошол кичинекей ушундай темада сиздерге маалымат айтып бердим. Рахмат, көрүшкөнгө чейин.